Assalomu alaykum Qo'josh aka. Va alaykum assalom. Sizni өңіңіз жарқырап, аябай жакшынакай болуп турасыз. Сизди көргөнүмө аябай кубанычтамын. Мына Миң жашар деген дары ичкен экенсиз. Эмне болуп буну кантип оорудуңузбу, эмне үчүн ичтиңиз эле? Ошонубу? Өзүңүз жөнүндө кыскача айтсаңыз башында. Биринчи мен Кытайлык кыргыз боламын. Быйыл 60 жаштамын. Ушул жылдын май айларында менде кан басым көтөрүлүп 180-190 чыгып кетти. Ылдый жагы 100ден 110га чейин көтөрүлүп кетти. Ошону менен доктурлардын дарысын жедим, жеп көрдүм. Эч жакшы болбодум. Анан Ошко барып бир врачка текшерсем, байке сиздин сакырыңыз көтөрүлүп кетиптир деп канды текшергенден кийин 15 көрсөттү. Анан мен агача билбепмин мындай сакыр менен ооруп калганымды. Анда эмне кылыш керек десем, мына таблеткаларды ичиңиз. Анан кийин кичинекей парыз карманыңыз деди. Болуптур деп алардын дарысын 1-2 ай ичтим. Кичине көтөрүлөт, кичине түшөт, кичине өтө болот, кайта алдырат. Анан болбой жүрдү. Bir күн анан карасам эле WhatsApp'тан бир тааныш балдар аксакал ушундай бир рекламаны көрүп калдык, жарыяны. Ушуну пайдаланып көрбөйсүзбү деди. Номерин берчи дедим. Анан бул Максатайдын номерин берди. Сүйлөштүм. Сүйлөшүп, анан мага өзүм көрбөй эле жүргөндө таксиден Таш көмүргө бир бутылка жөнөтүп берди. Ошону менен мен муну августтардан баштап иче баштадым. Азыркы ушул күндө 8, кээде тамакты тыйып атсам 9, кичине тамакты тыйып, кичине мындай диетага жүрсөм 7ге чейин жүрөт. Сахар. Анан муну ичип 1 ай болбой эле мен Максатайды чочтуп алдым да. Максатай, карачы деп bir күн текшерсем эле 3-4 түшүп калды да. Сен байке кичине токтотуң бир жума деди. Токтоттум. Анан кийин ошон бул дарыны иче баштагандан кийин 1 айдан кийин доктурлардан таблеткасын ичпей койдум. Таблетка гана ушуну ичип атам. Азыр айтуусунда Максатайдын ушуну ичкенден кийин биринчи эски оорулоруңуз козголот деген. Айткандай менин бел оорум бар эле. Белим ооруп кыймылдай албай калдым. Ушинтип атам карындашым десең, кичинекей окул алып коюң деди. Анан бир арзан бир окулдар бар экен. 100 сомго 2-3 жолу сайдырып койсом жакшы болуп кеттим. Ошону менен бел оорубай калды. Ошо белим ооруп жүргөндө мен 1-2 километр бассам эле келгенде сулап жатып калат элем белим тарып. Азыр мына 4-чү бутылканын жарымы бүттү. Азыр 5-6 километр жол жүрөм. Иштем болбоймун. Чарчабаймын, белим оорубай калды. Экинчи анан кийин мына 60 жаштагы адамдарчы чачы бурул болуп агарып кетет. Мына азыр мен өзүмдүн чачым ушул. Мына жерде мына актары бар. Мурда ушул чачымдын баардыгы агарып кеткен 80-90%. Азыр ушунчалык болуп калды. Буга мен былтырдан бери ушул жаңы жылдан баштап жаңкы кайыңдын боткосу чага дегенди силер чага дейт экенсиңер. Кыргызда ак кайыңдын боткосу деп айтылат. Ошонун чай демдеп ичип жүрдүм. Мана бул дарыны ичип атам жакын 4 айдан бери. Эми кайсынысы пайда кылды билбеймин. Биринчи чачым карарып кетти. Бул бир. Колумда мына карылык мең дейт кыргыздарда. Бул сөлдөйлү бөлтөйүп чыгып калган, көтөрүлүп калган колго урунат эле. Мунун өңү өчүп атат менен. Биринчиси өзүмдүн беденимде чач менен ушул эки өзгөрүш болду. Ошого таң калдым. Эми ушунун күчүгү же чаганын күчүгү билбеймин. Бирок мен ден соолугума мана бул Миң жашар мына дары жакшы жардам берди деп ойлоймун. Сакыры барлар мүмкүн болсо ушундан пайдалансаңар, ушуну ичип көрсөңөр, сынап көрсөңөр болот. Мага жакты, мен пайдасын көрдүм.